Салам достор, кандайсыздар? Сиздерди дагы көргөнүмө кубанычтамын. Видео чыгарбай бир аз дем алып калдым. Аябай күттүңүздөр, көпчүлүгүңүздөр жазыңыздар. Чоң рахмат. Ушинтип жазып, ушинтип күткөнүңүздөр мага дагы дем берет, дагы иштегимди келтирип, жаңы идеяларды берет. Буюрса көп нерсени көрсөтөм. Ооба, аябай чоң пландар бар астыда. Азыр болсо ошо съемкага кетип атам. Бүгүн биринчи жолу Америкага келгеним. Uber таксинин кызматын колдонуп атам. Бишкекте болсо жорго таксини көп колдонуп, жорго таксинин эң активдүү кардары болчумун. Башка түшсө байтал жорго дейт. Автоунаа үйдө турат азыр, бирок Uber такси менен кетип атам. Себеби бир аз өзүмө дагы ишенич жок. Жакшы эле айдап жүрөм, бирок корккон бойдон эле айдап жүрөм. Ошондуктан алысыраак жолго болгондо мындай риск кылгым келбеди. Айрыкча автоунаанын темасына келгенде мен риск кылбайм. Америкага келгеним эки нерсе маанилүү экен. Бирөөсү ошо англис тилин билишиң керек экен, экинчиси автоунаа сөзсүз түрдө айдашың керек экен. Мен айттым, англис тилин билбегендиктен мен өзүмө гана зыян келет. Эгерде автоунааны айдай албай бир кокустук болсо, анда мен өзүмө дагы башка бирөөгө дагы зыян кылган болуп калам. Ошондуктан бул жааты өтө этият мамиле кылыш керек деп ойлойм. Айрыкча мен ушул автоунаа айдаганда корккондогудай мен эч нерседен корко элекмин, чынын айтсам. Ар дайым эмне болбосун риск кыламбы же бир жолун таап чыгып кеткенге өзү жөндөмдүмүн табиятымдан. Атам өзү ошондой болчу. Ушул автоунаа айдаганга келгенде эле башкача корктум. Бул коркуу көп убакытка созулду. Элдер кандай автоунаа сатып алсам, менин автоунаам болсо деп кыялданса, мен автоунаа айдаган жөнүндө кыялданып жүрдүм көпкө чейин. Бул жака келгенден кийин дагы көп убактым ушул автоунаа айдаганды үйрөнүүгө кетти. Аябай аракет кылып, буюрса ошону айдап дагы жакшы айдаган сайын тажрыйба топтойт экенсиң. Ошондон дагы буюрса жакшы болуп калат деп ойлойм. Менин эң чоң жеңишим ушул болот болуш керек. Мисалы Кыргызстанда мага право беришти, мен алдым. Баягы жол эрежелери, тест аны өзүм күчүм менен тапшырдым. Чынын айтайын, эмеге келгенде мени практика кылдырышкан жок да. Кереги жок деп эле акча сурашты. Команда менен эле биз ким алганын көргөн жокпуз, бирок ошол агай эле топтоп берет экен, аябай кыйналасыңар деп. Мен көзүм менен көрүп аттым, ошол акчаны алыш үчүн аябай машинаны жакшы айдаган балдар дагы өтпөй калатты да экзаменден. Эгерде алар өтпөгөн болсо, анда мен көп жолу өтпөйт болушум керек деп ойлойм да. Эгерде алардан акча албай турган ой болгондо, мен чындап ошого аракет кылмакмын мен дагы. Бул жака келип дагы мен келип эле экзамен тапшырдым англис тилинде. Эрежелердин баардыгы англис тилинде жазылган. Анан знактар, бир аз айырмачылыктар бар Кыргызстандагы жол эрежесинен. Калганы ошондой эле. Жол бирок ыңгайлуу, айдаганга аябай ыңгайлуу. Жаңы үйрөнчүктөргө бат эле өздөштүрүп кеткенге жакшы. Бирок киргенден кийин өтпөй калдым. Бирок мен ушул өтпөй калгандыгыма капа болгон жокмун. Тескерисинче өтпөй калышым керекпи? Демек мен ушуга жараша билем. Демек мен дагы даярданышым керек. Чынында эле. Менин деңгээлимдеги нерсени өткөргөн болгондо, мен анда бул жактагы экзаменге дагы баа мүмкүн төмөндөйт эле. Ошол азыр ошондуктан бул жаатта өтө олуттуу чоң тема да, мындайча айтканда. Мен эми Кыргызстан менен Американы салыштырбайм, бирок үлгү алса экен деп айры бир нерселерди айткым келет. Азыр эми жолдо съемкага кетип атсам дагы сиздер менен сүйлөшкүм келип, жөн кетпей сүйлөшүп баратам да. Америкага эми келиндин келгендегиси эсинен кетпейт дегендей, Америкага келгендеги ар бир келген кыргыздын эсинде аябай кызыктуу окуяларга бай. Мен ошо автоунаа жаатына кайрылсам, биз ошо Кыргызстандан жөнөп жатканда эле айтышкан. Бул жактан азыр мен убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Аябай жакын досторубуз, азыр бизге кошуна болуп дагы жашашат. Биздин көп нерсебизди, үйүбүздү, колдоно турган буюмдарыбыздан бери даярдашып, анан бизде келишибизге көп нерсе даяр болгон үчүн дагы биз көп кыйынчылыктар болбоду десем болот. Келип атканда бизге айтышкан, жаныңарга көбүрөөк суммада акча ала келгиле, кыйналасыңар,
дешкен да. Жок дегенде $10,000 жогору акча алгыла депчи. Бул жака келдик. Эртеси бир 2 күн 3 күн кошуналар, достор менен эки жакты көрөсүң, эч нерсе билбейсиң, көрсөң деле түшүнбөйсүң эмне. Анан 2-3 күндөн кийин эми кандай болсо дагы өзүң башташың керек, бир жагынан тиричилик кылып башташың керек. Документтерди тапшырып, бул жака тиешелүү документтерди алуу үчүн биз баштадык. Анан машина керек болду. Бул жакта автобус, коомдук транспорттор аз каттайт экен, шаардын борборунда көбүрөөк экен. Анан шаардын четинде райондордо бир аз убакыт саат менен, эгерде 30 мүнөттө бир жерге автоунаа менен бара турган жерге автобус менен 1,5 саатта барат экенсиң. Ошондуктан бир үй бүлөдө аялына да, күйөөсүнө да сөзсүз түрдө автоунаа керек болуп калат экен. Анан биз эмне кылдык? Сураштырып бир байкенин, биздин ошол байкеге дагы чоң рахмат. Азыр мени көрүп аткан болсоңуз түшүндүңүз болуш керек. Айдалбай турган автоунаасы бар экен. Ошол автоунаасын айдап тур керегинче деди. Айдадык. Ошондой дырылдаган машинаны минип алып, биз өзүбүздүн жумуштарыбызды бүтүргөнгө кетип атабыз. Ошону дарылатып эле биз айдап жүрдүк шаардын борборлорунда, эмелеринде күлүп, кийин биз ушуну эстейбиз, эстеп күлөбүз деп аябай айдап көп жумуштарды бүтүрүп алдык ошол автоунаа менен. Ушундай машинаны минип алып жүрөбүз Америкада. Көчөнүн бири дарылдап. Кага кетип атабыз, балдарым? Мектепке кетип атабыз, Бүгүн мектеп. Бир күн анан дагы жумуштарды бүтүрүп жүрүп биз мактап койдук. Ошол байкеге рахмат, ушинтип аябай жакшы жардам болду, бизге жакшы жумуштарды бүтүрүп атабыз дегенден кийин эле мактаган өзү жарашпайт бизгечи. 2 сааттан кийин эле бузулуп калса. Ушинтип жараксыз болуп, аны оңдотуш үчүн $5,000 жогору акча кетет экен. Эми ал деген Америка үчүн бир аз эскирээк автоунаа болгон менен Кыргызстан үчүн ал жакшынакай эле автоунаа да, жаңы эле автоунаанын катарына кирет болуш керек. Бул жакта автоунааны оңдотуш кымбатыраак экен. Анан аны бирөөгө өткөргөндө менин оюмча запчасть кылганга өткөрүштү окшойт. Бирок эң кызыгы канчага өткөрүштү дебейсиздерби ошону, канчага алган? Мен биринчи укканда аябай таң калдым. Бул биздин биринчи машинабыз болчу. Аз минсек дагы жакшы күндөрдө минди, жакшы жардам берди бизге. Азыр эми бузулуп калды. Бузулуп калганына көп эле болду. Башка, короче, өткөрүлөт экен да, короче, бул машинаны. Болгону $200 алышыптыр. $200 өткөрүп коюшуптур. Ошону жүктөп кетип атканда ичим ачышты. Андан кийин түнү менен автоунаа жок калды, аябай срочный жумуштарды бүтүрүш керек. Түнү менен автоунаа издедик биз. Бул жака жаңы келгенде сразу эле эгер нак акчага сатып алсаң билбейм, эгерде банда кредитке кылып автоунаа алсаң мүмкүн эмес экен. Бир аз шарттары бар экен. Ал буяка келгенде мүмкүн түшүнөсүздөр, историяң болуш керек экен, тияк болушуң керек экен. Бизде жада калса документибиз колубузга телек. Анан эме ошо бир кыргыз жигиттин автоунаасын сатам деп жүргөн экен, ошону айтып калышты. Түнү менен барып эле көрүп, анан айдап келишти. Toyota Camry 2002-жылкы болуш керек же 2003. Мен маркаларды жакшы билбейм. Мага автоунаа болсо 4 дөңгөлөгү болсо болду өзүчү. Анан ошону сатып алдык. Болгону канчага дебейсиздер? Болгону $1000. Эми содалашты го, $1000 алдык. Ошол жигитке дагы рахмат. Бензин агат экен бир аз. Ошол автоунаа менен автоунааны айдаганды үйрөндүм. Ошон үчүн аябай жакшы көрөм ошону, аябай жакшы көрөм. Айдап жүрүп эме болуп калды. Бир баллону шишка пайда болду. Ошол руль сол жака тарта берет да. Ошондой болгон бойдон көпкө чейин айдап жүрдүм. Анан өзүм жаңы үйрөнчүк, мен өзүм калтырайм, автоунаам дагы калтырайт. Сол жака бурулуп күлүп жүрдүк.
ошону менен үйрөндүм. Калтыраса дагы аябай жакшы көрчүмүн. Анан бул менен эми качанга чейин болот болбойт, жолдо калбайлы деп анан жакшы ниет менен ак жолтой болсун деп анан жаңы айдала элек автоунаа сатып алдык. RAV4 атайын сатып алып, ак жолтой ак түсүн сатып алдык. Азыр жолдошум айдап жүрөт. Мага деп атап алган менен мен дагы деле эски автоунааны жакшы көрөм. Ошого жан тартып, ошону бир жака жөнөш керек болсо ошону тандайм. Жок, мен ошо менен барам деп элечи. Ошол анан алысыраак жактарга азыр чыкканга коркуп турам бир аз. Буюрса, эгерде кимде ким Америкага келүү ниети болсо же визасы болсо, эгер автоунааны айдаган болсоңуз жакшы, эгер айдай албаган болсоңуз айдап үйрөнүп койсоңуз дагы жакшы. Бул жака келгенде атайын права аласыз. Келгенден кийин 3 айга чейин ошол жактын правасы жарайт айдаганга. Андан кийин бул жактыкын аласыз. Бирок ошондой болсо дагы автоунааны үйрөнгөнгө убактыңыз кетпейт. Даяр эле, дароо эле кирип экзаменге англис тилинде даярданып эле кирип эле алып алсаңыз болот. Ошол достор. Азыр мына Uber менен кетип атам. Ичи мындай аябай экен, жагымдуу, сонун жыттанат экен, таптаза. Азыр мен дагы жакшы баа коюп койсом деп ойлоп атам, ушул бүткөндөн кийин. Мына ал болсо азыр Норсайд деген районго келдик. Мына бул кыргыздар жашаган район деп коет. Мынакей. Ушул райондо кыргыздар көп жашашат. Ушул жакта бүгүн биздин съемкалар болот. Бул киши азыр оозу деле ачылып атат болуш керек. Машинага түшкөндөн бери ушул кыз камерага сүйлөдү деп.